Бұл негізі адам баласыны біз айтабыз, бұл арақ өте чоң күнөө, бұл адамды мас қылады, ақылын жауып салады деп айтабыз. Бирок бір нәрсеге көңіл бурушубуз керек. Бұл арақты ичкен адам өте чоң күнөө кылып атат. Бирок арактын мастыгы bir күндө ашып кетсе, 1,5-2 күндө жок болуп атат. Бирок кээ бир инсандар өзүнүн мансабына мас болуп, өзүнүн илимине мас болуп, өзүнүн байлыгына мас болуп, өзүнүн кылган дааватына мас болуп, жүрүп атканын унутуп коюп атат. Бул мастык ал мастыктан да чоң болуп кетип атат. Ушунчалык мен баймын деп, өзүнүн байлыгына мас болуп, кедей кембагалды тоготпостон, жанындагы бир туугандарын тоготпостон, ушундай бой көтөрүп кетип атат. Кээ бир инсандар ушундай мансабына карап, башка бир кол астындагы инсандарга ушунчалык катуу сүйлөп, жүрөгүн карартып коюп атат. Бул мастык деп эмне кылабыз? Мас болуу бир гана арак менен болбойт. Мас болуу өзүндөгү болгон бир сыпат менен мас болуу, бул өтө жаман мас болуу бул. Жанагы шайтан дагы ошол бир аракты ичип мас болгон жок ал. Ал өзүндөгү бир жаман сыпат бар эле, ал текеберлик сыпат эле. Халактани миннар ва халактаху мин тин деп ошол жерде мас болуп калды шайтан дагы. Айтып атат шайтан, халактани миннар дейт. Сен мени оттон жараттың, ва халактаху мин тин дейт. Инсанды дейт, топурактан жараттың дейт. Мен андан үйдөмүн деп текеберлик кылып, баш көтөрүп, ошол жерде өзүнүн жаратылган нерсесине сыймыктанып, мас болуп, өзүнүн акылы иштебестен, ошол жерде өзүнүн нафсына байланып, ошол жерде Алланын каргышына калып отурат. Ошондуктан келиңиздер, бүгүндөн баштап мас дегенде эле бир эле арак ичкенди түшүнбөстөн, бул нерселерди да көңүлгө алалы. Бир байлыгыбыз менен, бир куда сөөгүбүз менен, бир жерибиз менен, бир машинабыз менен мас болуп кетпейли.